Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Манастын уулу Семетей тасмасын сценарийин жазган жана продюсерлик кылган Өмүрзак Төлөбеков агабыз менен маек кылган турабыз. Айтсаңыз, ушул тасма тартылат деген сөз башталгандан бери эле бир каршы тараптар бар. Эми тартылып бүткөндөн кийин чыгышына каршы тараптар бар. Сотко беребиз дегендерге чейин барып атышат. Пикириңиз кандай? Ооба, каршы тараптар болорун мен ушу сценарийди 12-жылы биринчи мен ой түшүмдө жок болчу. Манас темага кайрылыш. Марбажиев айтып калды, ушу Оскарга көрсөтүп, ончакты күн бирге жүрдүк. Анан Москвада иштеген мурда окудум. Байланыштарың бар экен, колуңан келет. Манасты колго албайсыңбы деп. Мен ошондо айткам. Ой, Манасты ошол эпос түрүндө тартыш болбойт, ал миф. Ал эми киного ылайыктап бурсаң, кыргыз айтат, улуу дөөлөттү бул бурмалаптыр деп. Коюңуз десем, бирөө тартыш керек да. Ал сен да манасчы болосуң, өзүнчө вариант болот бул деген сөздөр болгондо анан жүрө анан ушул ой келди. Мен ушундай болорун билип, анан мен 15-16 жылдары биринчи жолу ой пайда болду, Семетей тартсам деген. Анткени эсимде калганы, мен ушу 20 жаш кезимде 85-86 жылдары пьеса вариантын көргөм да, мен толкундаткан драматизм күчтүү экен деп. Анан мен ушундай сөз болорун билип мен пьесага, драмага таянгам да. Мына азыр эле жолдо келатып окудум, тиги Азаттыкка беришиптир, манасчылар. Биялиев, Көчөрбаевтар көз карашын бузуп коюптур дейт. Не десе айтат, мисалы Тайтордун чапкан жерин бузуп тур. Карагыла айланайын тур интернетте пьесаны. Мен эмнесин бузуп турмун? Эчтеме бузулган жок. Болгону киного айлантылганда башкача болот. Кече мамлекеттик катчы Касымбетов жакшы айтыптыр. Биринчи ал озек айтылган. Китепке түшкөндө трансформация болуп атат. Ал өзгөрөт. А киного келгенде тем более өзгөрөт. Кыргызстан даңктала турган чыгарма тартылып атса, каяктагы жомокто айтып Кыргызстанды басмырлап атат, уят кылып атат деп ошентет да. Буну башталганда ошо мамлекеттик катчы Абыкеев мени чакырып эмес, ал угуп калдым. Мен сценарийди окуган жатам, анан силер айткандай, ошо Манаста каршы чыгып атканда, болсо буну токтотуш керек деп. Анан мен Абыкеевге өзүм WhatsApp'тан салдым. Сен антпай эле, издеп атпай эле сценарийди оку. Десем, анан кийин окуп туруп мени чакырды. Анан барсам айтат, сен кыргызды дүйнөгө уят кылып атасың деп, анан ушу жаздырды тиги басма сөздөргө айтып. Эмне кылып уят кылып атыптырмын десем, Кыргызды чет өлкөгө жаман жагынан көрсөтүп атасың десем, сен калмактарга салык төлөтүп атасың дейт. Айттым, биринчиден калмак деген жок жерде. Экинчиден кыргыз салык төлөсө, кыргыз салык төлөгөн жылдар болгон, төлөткөн жылдар болгон, ал тарых. Экинчиден пьесада, драмада турат, мен ошону эле алдым деп. Мен айтарым берди. Пьесадан чыккан жокмун. Болгон эле этегинде неме Коңурбайды Семетейдин чапканын бердим, аны мен эпоско карап коштум. Анан кийин бир гана жерде эпизод коштум. Семетейдин келишине байланыштуу Коңурбайдын тарабындагы коо алаңды. Эми ал естественный нерсе. Жакпеков айткан, ар манасчы, Манас ар башка айтат, мен да манасчымын, мен да өзүм вариантым айтам деп. Анзыгандай бул кино версия, кино вариант. Президент Садыр Жапаров ушул идея башынан бери колдоп атпайбы? Азыр дагы колдоп атабы? Анан фильмди көрдүбү? Ал кандай ойдо? Жапаров мындай болгондо, мен Жапаровка азыр жана көпчүлүк эле Жапаровду колдоп антип кеткен болот. Биз мурдагы кезден эле колдоп жүрдүк. Анан мен Жапаровка айттым, ушу Семетейди тартпайлыбы деп. Анан айттым, мен муну Ак бата фильмден өзүм тарткан жаткам. Москвадан Маданият министерство, медийский министр болчу, $1 миллион бөлүп тарткан жатканбыз. Анан муну пандемия болуп токтоп калды. Мен айттым, мен буну мамлекеттен тартсам, айырда кыргыз фильм бар, анан департамент кино бар, Маданият министерство бар, финансы министрлиги бар, бюджеттен бөлүш керек. 2-3 жыл жүрөбүз, анын бардыгы жана кыргыздын жегиштери 10%-тен шапке сурайт. Ошону менен өлтүрөт, кой көп болсо, койчу көп болсо, кой арам өлөт болуп, тиги советник, бул советник, тигизи муну кыл дейт, Манас тигини кыл дейт. Кино өлөт, анан көрө мен Ак батадан тартам. Сиз колдосоңуз, мына спонсорлор бар деп мен Жапаровка кайрылгам. А киши макул деди. Анан Абыкеев айтып атпайбы? Ким берде мындай кызык болуп тур да? Президент колдоду. 16 декабрда көрдү, айтты, көрөрдүн астында мага, анан мамлекеттик катчыга. Бул сын болуп атат эки жактан. Ошо сынчылардын баарын чогулткула дагы алардын пикирин угалы деди. Анан сынчылар сынын айтты. Чыккандан кийин аерде жазыптыр, мен так санаган эмесмин. Бул жолу туура эле го 28 киши катышты деп жазыптыр, жана Көчөрбаев манасчы. Ооба, ошондой киши катышты. Президент катышты, мамлекеттик катчы катышты, министр Маданият катышты, департамент башчы катышты, мен катыштым. Менин аткаруучу продюсерим Мамакеев катышты. Мени колдогон жерде Жазуучулар союзунун, журналисттер союзунун председатели болду. Депутаттардан бир экөө колдоп сүйлөдү. Ошондой бир 10-15 киши колдоп сүйлөгөн. Алар жазып атпайбы ушинтип 28-тин баары каршы чыкканда. Андай болгон эмес. Анда алар пикирлерин айткан.
бір топ нәрселерді оңдоуын айтқан, біз аларды оңдоғанбыз. Анан президент эң-этегинде чыгып айтты. Алар мисалы мындай деп атпайбы? Берде дейт, суусар тебетей кийип жүрөт. Ошо кезде суусар тебетей болду эле деп манасчылардын бирөө айтсанан президент айтты. Эми бул чыгарма Манастын окуясы 1000 жыл мурун болгонбу, 2000 жыл мурун болгонбу? Аны окумуштуулар изилдеп атышат, тактала элек. Ошол кезде кандай тебетей кийгенин эч ким көрсөтмө куралы жок, эч ким так билбейт. Балким кийсе кийгендир деп, наоборот жактады президент. Айтты. Президент колдоптур да. Президент колдоду. Фильм тартып бүткөндөн кийин көрүптүр да ал, Көрдү, көрүп турган айтты да. Мындай кинону башка өлкөлөрдө деди. Бул Кыргызстан дүйнөгө даңктай турган кино. Bir нече миллион долларга тартылат. Ушу Өмүрзак байкеге рахмат. Мизерный акча менен ушундай кино тартып атканына. Керек болсо бизнесмендерге мен да айтам, дагы кошумча акча бөлдүрүп, дагы тарттырабыз деди. 31 май күнү кайра көрдүм мен Турчак алып кеттердин астында. Анда да көрүп туруп, саясий эмес. Мисалы үчүн муну Семетейдин келген жеринде элди дагы көбөйтүп койсоңуз болобу деди. Болот дедим. Бир-эки жерин айтты, аларын оңдоп, анан биз Турчакка алып бардык. Жыйынтыктоо суроо болсун. Эми азыр элге коюш керек деген маселеге келбедикпи? Элге коюп, анан эл ичинде дагы сын көбөйүп кетсе, моралдык жоопкерчиликти сезип атасыздар, кандай болот? Кандай болот атан? Эми бул мындай болот. Бу жерде менимче корко турган эчтеме жок. Ушу пьесаны мен тартардын астында пьесанын жазган Жалил Садыковдун жубайынан барып, баягы уруксат сурагам да үй бүлөлүк мураскерден. Дезем айтты, абайла балам деди, сынчылар көп болот. Ушу пьеса чыкканда Жалилдин достору да душманга айланган деди. Мен коркпойм эчтемеден, анткени Кудай астында мен көрүп турам. Мен эчтемени бурмалаган жокмун. Кыргызды даңазалай турган, эпосту даңазалай турган чыгарма болот. Ал түгүл кээ бирлер мени коркутуп атат. Арбакка катылган туура эмес. Наоборот, тескерисинче мен даңазалап атам. Ушу Арбакта колдоп, сырдуу күчтөр колдоп, ушу кино тартылып, мына Кудай кааласа Кыргызстан эмес, бир топ мамлекеттерге кеткен турат. Распутиндин жакшы сөзү бар. Жарышка 20 киши чыкса, аста бараткан биринчини, арттагы 20 тең чекесин артынан желкесин жаман көрүп тиктейт деп зависть деп коет го. Мен тартып атсам анан ушундай чаң тополоң болса сурап калышты. Даже президент сурап атпайбы? Ой, байке эмне болуп атат булар деп. Кино чөйрөдөгүлөр, мисалы үчүн мен 2012-жылы келдим, кинодо жок киши болчумун. Популярный кино тарттым. Анан эми мындай чоң көптөр буну тартабыз деп ойлогон Манас темага. Анан бирөө эле сырттан кайрылып атса, алардын баары жакшы көрбөйт да. Көрө албастык болуп атат коллегалардын ичинде. Мен ойлойм, миллиондогон калк турат, ошолор көрөт. Азан сындагандар алар 0,1% да. Эчтеме жок жерде.